Арыбаңыз сүйүктүү УТРК музыка телеканалынын биздин теледен көрүп жаткан көрүүчүлөр жана YouTube'дан көрүп жаткан жалпы биздин көрөрмандар, адаттагыдай Муз Лайв көрсөтүүсүнүн 1 сааттык түз эфири башталды. Ар бириңиздер менен кайрадан көрүшкөнүбүзгө биз кубанычтабыз. Бүгүнкү эфир өзгөчө лирикалык ырларга жана ошондой эле жандуу аткарууларга толо болот деп айтсам жаңылышпайм, себеби бүгүнкү келген коногубуз дагы өзгөчө мыкты аткаруучу мырза конокко келген учуру. Көптөгөн ырлардын аткаруучусу, хит чыгармалардын аткаруучусу жана автору бүгүн бизде Улан Осмон уулу конокто жана салты бузбастан албетте Улан мырзанын жагымдуу чыгармасы менен эфирибизди баштайбыз. Сахнада даяр турган учуру ырчы мырзанын көңүлүңүздөр музыкалык чыгармада болсун. Жолдурап сага карар бир адам бар, жалбарып жүрөгүмдү сураган бар. Жамалың жашка толуп турса дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Жамалың жашка толуп турса дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Мүмкүн сонуңду жазар миң амал бар, моюбай кылыгыңа чыдаган бар. Мүнөзүңдөн дүр сымал төксө дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Мүнөзүңдөн дүр сымал төксө дагы, seni sevən bir adam var. Көңүлдүн кетектерин сураган бар. Кыш өтүп махабаттуу жазда келет. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Кыш өтүп махабаттуу жазда келет. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Барекелде, Улан Осмондун аткаруусунда дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар аталышындагы сонун музыкалык чыгарма болду. Жана Улан мырза дагы буюрса орундуктардан орун алып, жаныма келип жайгашты. Кичине ортороок, бери жакыныраак отуруп алсаңыз болот. Кандайсыз, жакшысызбы? Биринчи көрүүчүлөр менен учурашып алыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы көрүүчүлөр, ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздер менен ушул жыл айланып, амандыкта, эсендикте, ушул жаңы жылдын алгачкы айларында сиздер менен амандыкта
көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Сиздер да саламатсыздарбы? Биз дагы Амансыздарбы? кубанычтабыз. 2026 жыл кандай башталды? Кандай пландар менен башталды? Ошондон сүйлөшөлүчү. Бүгүн 1 саат көрүүчүлөр менен чогулобуз. Эми 2026 жыл быйыл жаңы жыл күнү жамгыр жаады. Баарына белгилүү болсо керек. Өзгөчө жылдардан болуп башталды десек болот. Негизи адатта баягы жаңы жыл башталганда жаңы жылды баягы кар менен аяз аталар баягы кардын үстүндө чуркап жүрүшсө, басып жүрүшсө башкача көрүнөт эле. Быйыл жамгырда калышты аяз аталар дагы. Жаңы жыл аябай сонун, Кудайга шүгүр баягы аман болсок, кийинки жылга да жетебиз деп амандыкта ушул жылга эсен аман кирип алдык. Шүгүр сонун. Бул жылга эң негизги пландар кандай болду сизге? Эми эртеңки күн табышмак, чынында эртеңки күн эмне болорун алдын ала билиш кыйын. Бирок ошентсе да баягы адам өзүнүн илгери максаты менен өмүр сүрөт, илгери максат менен жашайт. Жаңы жылда ошол баягы эле элибизге жаңы жакшы ырларды тартууласак деген эле максаттар. Быйылкы жыл ошо башталыш, жыл жаңыдан башталарда эле ошол баягы жакшы жылдардан болуп башталды дегенин дагы бир себеби быйыл бир өзгөчө сыйлык алдык. Бекборбиев агабыз баягы жакында ошол өзү ошол жакшы көргөн инсандардын башын бириктирип, эле жалпы ушу чыгармачылыкта иштеген, эмгектенген инсандардын башын бириктирип, ошол жерден өзүнүн баягы сыйлыгын тапшырды. Ошол жерден ошол Бек байкенин сыйлыгына мен дагы ээ болдум. Анан жаңы жылда ушу жаңы чыгармаларды жазыш керек, көбүрөөк ырларды жазыш керек. Мен такыр эле клиптерди көп тартпайм, ушу клиптерди тартып, быйыл негизи ошол активдүү иштеш керек деген эле максат менен жаңы жылга кадам шилтедик. Эми буйруса, амандык берсе, жасаган эмгектерибиз элге маалым болот деген үмүттөбүз. Айтканыңыз келсин. Анан сыйлык жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Сыйлыгыңыз кут болсун. Анан жалпы көрүүчүлөргө да түшүнүктүүрөөк болуш үчүн айтып өтпөйсүзбү? Ал кандай болгон сыйлык болду? Бул ошол Бекборбиев агабыздын өзүнүн сыйлыгы болду, өзүнүн. Жылдын жылда ошол кызмат кылган, ошол элге кызмат кылган, журтка кызмат кылган ушу чыгармачыл инсандардан өзү тандап алып, балким татыктуусу, балким жүрөгүнө жакын инсандар, айтор ошол жерден саналуу инсандар ошол сыйлыкка ээ болушту. Ошол сыйлыктардын катарына бизди да кошту. Ошол сыйлыкты мен да алдым. Кут болсун дагы бир жолу. Анан жогоруда айтып калдыңыз, клиптер тартпайм депчи. Анан чындыгында эле карасак, мыкты сонун ырларга клиптер жаралбай калган учурлар дагы болот. Анан бунун себеби эмнеде болду экен? Же азыркы учурда көрүүчүлөр көп клиптерди көрбөй эле уруп калыштыбы? Жакында эле ушул жакынкы жылдар ушу кавер деп көбүнчөсү баягы сюжет менен клип тартпай, көбүнчөсү ошол студиядан тартып ырдап калышты. Анан жандууга көбүрөөк басым жасалып калды. Эми клип тарткан аябай жакшы. Клип тартканда ырга ар кандай пикирлер жаралат экен. Мындай жерин алып койсо эле болмок экен, мындай жерин тартпай эле койсо болмок экен деп. Мен өзү негизи көбүнчөсү клиптерди, чыгармаларды жазарда ошо клибин элестетпейт экенмин. Ошол аткаруу жагынан ошо элдер баягы өзүнүн жүрөгүнө жакын строчкаларын жаттап алып эле ырдап жүргөнүнө сүйүнүп жүрөм. Негизинен клип тартыш керек экен. Ал дагы керек, э? Ооба, керек. Соңку чыгармалардан Аруулук чыгармасы болду окшойт, э? Ошол чыгарма жөнүндө келиңиз, сөз кылбайлыбы? Ал качан жаралды, кандай болду, келиңиз? Ал негизи жаралганына бир топ эле убакыт болуп калган, бирок ошол ыр жаралып, ошо элге чыккан убакытка чейинки аралык бир аз убакыт талап кылды, анткени иштөө процесси көп болду. Музыкасы баягы сөзүнө айкалышып, анан сөз обону бири-бирине дал келип, анан кийин анын шөкөтү жарашыктуу болуп, музыкасы өзүнө жарашмай чыгарыш кыйын экен. Ошол убакыт ошону эле талап кылды. Анан чыгардык. Эл тараза элсинчи дейт. Бунун дагы өзүнө жараша көрөрмандары бар экен. Ооба. Чындыгында мыкты сонун чыгарма болуптур. Өзүңүздүн купулуңузга толду, э? Ооба, өзүмдүн купулума толду. Баягы өзүн өзү критикалаган адамдар болот го, сиз көбүрөөк ошондо окшойсуз. Мен өзүмдүн ошол ичимден өзүмдү көп сындайм.
колдон келсе ушул ыр сөзү менен бири бирине айкалышып жакшы музыка анан жакшы баягы чыгарма обону менен жарала турган болсо өмүрлүк ыр болот деп ойлойм да. Эми азыр негизи анчалык деле мындай бир оор эмгек талап кылбай эле баягы жеңил желпи баягы ырларга азыр басым жасалып биздин молодежь ушундай ырларга өтүп баратат. Бул деле эмгек, бирок негизинен баягы музыкалык салмактуулук, музыкага болгон баягы салым, бул эми өзүнчө бир жанр. Меники ошол, мен ушундай жанрда эмгектенем. Анан өзүм ушул ырга өзүм ыраазы болмойн чыгарбай турам да. Ошон үчүн бир жылда бир, кээде ошол 2 ыр болот, же болбосо бир жылда бир ыр эле максатына жетип чыгып калат. Эми көбөйткөн аракет кылабыз бирок. Демек сиздики баягы аз, бирок саз ырлардан болот. Чындыгында ар бир ырыңыздын өзүнүн угармандары бар, сүйөрмандары бар, мыкты чыгармалар бар, аткарып жүрө бериңиз дейли. Андан кийин эми блиц суроолорго кезек берели Улан мырза. Блиц суроолорду окуюн. Сиз кыска эле, тарс эле бир сөз менен жооп берип койсоңуз болот. Анан кийин аягында токтололу, Сени сүйө беремин чыгармасы кимге арналган? Сени сүйө берем чыгармасы сүйгөнүмө арналган. Кофе же чай? Чай. Студияда ырдоо же сахнага чыгып ырдоо? Студиядан даярдап сахнага чыгып ырдоо. Экөө тең, демек. Гитараны канча жашыңыздан баштап чертесиз? Гитараны 18-17 жашыман үйрөнгөм эми. Ошондон бери эле өзүм менен кошо алып жүрөм. Алгачкы жеке концертиңиз кайсыл жылы болгон? 2 жылдын жүзү болуп калды. Ырчылыктан кетип калсамбы деген ойлор болду беле? Башка кесип тууралуу ойлонбогондуктан азырынча андай ойлор жарала элек, бирок эртеңки күндү билбейм. Эң кымбат тартылган клибиңиз кайсы клип? Шам жагалы. Айыл же шаар? Айылдан башталып шаарга да. Айылга барып келе туруш керек да Айылга барып, койбуйсузбу? айылга жол, ааламга жол айылдан башталат да, ошо айылдан төрөлүп, анан шаарга келип иштеп жүрөбүз, жашап жүрөбүз. Эң кымбат алган гонорарыңыз өзүңүздүн чыгармачылык тарыхыңызда? Көп эле. Болжолдусун айтып коюңузчу. Болжолсу эми $1000. Мыкты. Жасалма интеллект ырчылардын ордун басат деген коркуу барбы? Жок. Кыргыз ырчыларынан номер 1 ырчы деп кимди эсептейсиз? Номер 1 негизи таланттуу инсандар көп, бирок ошолордун арасынан мен өзгөчө баалаган агам бар. Элибизде жакшы билет, жанында көп жүрөм, Бекборбиев агамды. Мыкты. Мыкты деп эсептейм. Жандуу ырдагандан корккон учуруңуз болгонбу? Жок. Такыр коркпойсуз, бардык жерде. Жок. Сонун ал нерсени албетте билебиз биз. Анан бул жерден кичине токтолуп өтө турган болсок, азыркы учурда жасалма интеллект жөнүндө көрүп атсаңыз керек. Азыр ырларды дагы жасалма интеллект ырдап атат, адамдарды карасаң сүйлөтүп аткан учур болот. Анан ошол учурда баягы талкуулар да болуп калды, ойлор да болуп калды. Ырчылардын ордуна эми жасалма интеллект эле басып коебу, өзү эле ырчыгар ырдап коебу деген. Бул нерсеге оюңуз кандай? Бул убактылуу эле деп ойлойм. Анткени адамдын өзүнүн ички дүйнөсүндөгү кайрыктар, өзүнүн ички дүйнөсүндөгү жаратылган эмгектерге бул искусственный интеллект баары бир жетпейт. Аны элде эле барып өздөрү. Анткени искусственный интеллекттин жүрөгү жок. Ооба. Искусственный интеллекттин жан дүйнөсү жок. Адам жасаган эмгек баары бир бул компьютерден жогору турат деп ойлойм. Мыкты жооп болду окшойт. Анан эң кымбат тартылган клибиңиз Шам жагалы. Бул бирок эң кымбат тартылган клип, анан бирок өзүн жакшы эле актады окшойт кайра, Ооба, жакшы эле. Эми кымбат тартылган дегенде ошол сапатына бир аз аракет кылганбыз. Ошол өзүбүз баягы кыйналып жүрүп тарткан учур болгон үчүн мен үчүн кымбат дегени ошол да. Баягы материалдык жактан дагы өзүңүздүн аракетиңизден дагы, Кыштын суугунда костюм менен ак кеменин жанагы летний эмесинде январда отуруп тартканбыз, ошол жерде катуу үшүп, айтор эмгек, мээнет талап кылган үчүн ошол кымбат клип деп эсептейм да. Демек баары бир мээнетиңиз жанды, ал эмгек акталды, Сени сүйө берем чыгармасы жубайыңызга арналган чыгарма экен демек. Анан кийин аны чыкканда баягы ырдап бергенде ушул ыр сага арналган деп алдында отуруп туруп аткарып бердиңиз беле, же кандай болду эле? Эми антип деле ырдап бербептирмин, чынын айтыш керек. Мен ырдап бергенин деле келинчегиме жаккан.
Бул жерден бул суроону дагы бекеринен кошкон жокпуз, себеби дал ушул жерден гитараңыз дагы жаныңызда турат. Ушул ырды сизден сурангыбыз келип турат. Жалпы биздин жамааттын, режиссерлордун суранычы боюнча Сени сүйө берем чыгармасынан ушул жерден айтып койсоңуз да болот. Жубайым, мен сагарынып атам деп. Айтып атпайсызбы сиз? Жубайым мени учурунда баягы антип деле аткарган эмесмин эми, ошентип аткарып коюңуз анда. Келинчегим азыр мени көрүп атат, угуп атат. Прическамды, костюмдарымды Даярдап бул берди. жака келатканда бүт бар жогунду даярдап берген. Мен сени жакшы көрөм, алтыным. Сен мен үчүн жашоомдогу эң бир өзгөчө маанилүү, мен үчүн сен болбосоң билбейм мен бул күндөргө кантип жетер элем деп айта алам. Анткени жубайымдын менин жашоомо болгон деги эле жашоомо, чыгармачылыгыма болгон кошкон салымы, айта берсем сөз көп. Мен жубайымды жакшы көрөм. Мен сени жакшы көрөм. Анан ырдап берейин, Sen jönүндө жаман айтса да, кызганычым токуктарса да, сени сүйө беремин, сени сүйө беремин. Кылыктарың чектен арса да, кылган ишиң жанга батса да, сени сүйө беремин, seni süyeveremin. Баракелде, биз узагыраак эле уккубуз келди эле, макул. Жакшы нерселер бар, аз болот экен. 2 жыл болду бул чыгарманы жазганыма, анан аябай көп жерлерден аткарып, аябай барган жерден ушуларды аябай көп суранып, ыр адам үчүн эскиреби деген суроо жаралат да, мисалычы. Анан мен үчүн ыры эскирбейт, бирок аябай көп ырдаган учурда кээ бир кездерде мындай бир Жадап каласыз. Ушундай учур болот. Азыр ошол баягы бул ырды дагы ошол учурга жетип калды окшойт анда. Кичине ырдай бер. Жаңы ыр жазыш керек деген баягы ырдын ордуна ыр басыш керек да негизичи. Анан жаңы ыр жазыш керек деген баягы ой сезимдер, жаңы ыр жазыш керек деген баягы эме ички дүйнөдөгү баягы түрткү эски ырларга болгон эмени басып өтөт. Анан ошон үчүн мен өзүм дагы ошентип ойлойм, бир ыр менен кечке жүрө бербей жаңы ыр жаратыш керек деп жүргөн учурум ошон үчүн көп ырдабай калдым. Түшүнүктүү. Өзүңүз дагы жогоруда айттыңыз, баягы менин стилим ушундай деп. Чындыгында билебиз, сиз лирикалык жай ырларды өтө баягы ийине жеткере мыкты кылып аткарасыз. Анан кийин шаңдуу ырлар азыраак. Балким шаңдуу ырлардан дагы кандай ырлар чыгышы мүмкүн сизден? Мен азыр ойлоп атам, бүгүнкү күндө биздин молодежь, биздин заманбап баягы эми азыркы кандай рэперлер десем болобу, же болбосо бүгүнкү күндө ушул аралаштырып ырдап атышпайбы, микс кылып ар кандай жанрда өнөрүң болсо өргө чап дейт. Менде негизи андай өнөрлөр бар да, бирок буга чейин мен ырдап көргөн эмес элем. Буга чейин мен жазып көргөн эмесмин, анткени өзүмдө ушундай бир принциптер бар болчу да, мен ушундай ырларды көбүрөөк ырдасам деп. Анан кийинки мезгилдер ойлонуп атам ушундай микс кылып өзүм дагы ушул башка бир такыр эле башка жанрда дагы жазып көрсөм. Анткени мунун да өзүнүн угармандары сөзсүз болот экен. Мен өзүм баягы аткарып жүргөн ырларымдан сырткары аябай көп кырдуу элемин негизичи. Ал өнөрлөрүмдү баягы элге көп чыгара элекмин. Аны баягы жанымда жүргөн досторум, жанымда баягы жандап жүргөн инсандарымдын баары жакшы билишет. Бирок ошону элге тартуулай элекмин. Эл билет баягы эмеде попури ырдап, баягы сахнада бир аз шоу кылып, анча-мынча жерлерде ырдап койчу элем. Бирок ушул нерселерди баягы
эмеге студияга барып жасап ушинтип ырдап көрө элекмин. Бирок аябай көп обондорум бар. Ошондой бир башка жанрдачы, лирикалуу жумшак ырлардан сырткары дагы көптөгөн ырларым бар. Ошол ырларды дагы буйруса ошол ырдап көрөйүн деп атам. Мага эмнеге жарашпасын деп. Албетте. Демек баягы башка жанрда, башка образда да көрүп калышыңыз мүмкүн экен да. Мен сизди мындай болжолду элестетип койдум да, рэп аткаруучусу катары дагы чырыңызга рэп кошулган дагы. Сонун бир мындай образ сонун жарашчу да эле болуп Ооба жарашат деп ойлойм. Ооба буйруса. Ал күндү дагы, алыс эместир, ал күндү дагы күтөлү. Бир нече мүнөттөрдөн кийин Улан Осмон уулу менен болгон маегибизди улантабыз. Сиз эч кайда көрүүчү алыстабай туруңуз. Сиздер үчүн музыка жаңылыктары болсун. Биздин Кыргыз шоу бизнесинде эмне жаңылыктар болуп жатканын биргеликте көрөлү. Салам ардактуу көрүүчүм, көрүп жатканыңыз музыка жаңылыктары. Бүгүн биз сиздерге апта жапжаңы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Ырчы Айжамал Кабылова Ош шаарынан сатып алган ак өргөсүн коомчулукка көрсөттү. Ырчы айым жаңы үйүнө көчүп киреринин алдында батирин толугу менен заманбап стилде жасалгалап, андан кийин гана жашоону баштаганын билдирди. Анын айтымында 3 бөлмөлүү батир ар бир майда батырына чейин ойлонулуп, үйдүн ички дизайны өзгөчө табит менен жасалган. Ал курулуш жана жасалгалоо иштерине салым кошкон бардык куруучуларга, усталарга жана жардам берген адамдарга ыраазычылыгын билдирди. Алпаруучу, шоумен, Мыкы деген лакап аты менен таанылган Мыктыбек Мукаев 23 январда 32 жашка толду. Ал туулган күнүндө социалдык тармактагы баракчасына видео жүктөп пост жазды. Кош келдиң 32 жаш, бардык куттуктоолорго жана жылуу сөздөргө чоң рахмат деп билдирүү калтырган ал. Белгилей кетсек, Мукаев өткөн жылдын август айында Мээрим аттуу кызга баш кошкон. Жаш түгөйлөрдүн үйлөнүү тою, кесиптештери, жакындардын коштоосунда Бишкек шаарында өткөн. Белгилүү ырчы, маданияттын мыкты кызматкери Элзар Өскөнбаева жакында гана чыккан Чоочун адамым чыгармасы тууралуу кеп салганы бар. Анын айтымында ырдын сөзү ону Айгүл Алыкуловага таандык. Ырчы айым аталган чыгарма күйөрмандар тарабынан жылуу кабыл алынганын айтты. Бул ырдын чыкканына аз гана убакыт болду. 31 декабрь күнү чыкты. Бул чыгарма жүрөгүмө жана жан дүйнөмө жагып калды. Балким автор өзү ырдаса мындан да жакшы чыгат белем. Же башка ырчы ырдаса деле болмок. Мага тагдырыма буйруп калды, ырдап калдым. Ошентип өз күйөрмандарын таап жатат дейт ырчы. Сиздер менен музыка жаңылыктары жана мен Айдина Шамшиева болдум. Кийинки көрсөтүүлөрдө жолугушканча, пока-пока. Эфирибизди улантабыз. Көрүп жатканыңыз музыка каналында Муз Лайв көрсөтүүсү жана коногубуз албетте Улан Осмон уулу. Улан мырзанын концерти 2024 жылы болгон экен. Андан кийинки концертти болжолдуу түрдө кайсыл убакка даярдап атасыз же ойлонуп атасыз? Эми азыр ырдын дагы жанагы багынан болот. Кээде баягы бир чыгарма жазылып калса, ошол чыгарма өзүнүн максатына жетип миллиондогон көрүүчүлөрдү чогултуп кала турган болсо, ошол эле замат коюп койсо боло турган болот да. Эми азырчы мисалы чынын айтыш керек, бир хит жараткан болсо, ошол хит менен деле концерт коюп жүрүшөт. Бирок эми концертке негизи мен ошол биринчи өткөргөн концертимден алган баягы сабагым десем болот. Ошол көптөгөн баягы жоопкерчилик болор экен. Азыркы мезгил баягы жандуу үн менен деп жандуу үн мыйзамга кирип, азыр деген бардык жерде живой ырдап атышат, жандуу ырдап атышат. Эмнеге концерттердин саны азайды деген суроого деле жооп ушул белгилүү эле болуш керек. Ушул жандуу ырдаш керек, ырлардын сапаты жакшы болуш керек. Элге жакшы концерт тартуулаш үчүн жакшы ырларды көп жазыш керек экен эми. Анан жаңы ырларды ошол чыгарып алган соң, ошол чыгармалардын ийгилигине карап, ошол чыгармалардын жетишкендигине карап, анан концерт койсо болот деп ойлойм да. Буга деген даярданыш керек. Азырынча мен концерт жөнүндө ойлогон жокмун. Лучше жаңы ырларды көбөйтүш керек, жаңы чыгармаларды көбүрөөк жазыш керек. Анан концертти эл өзү эле кой деп айтат экен, ошол учурда коюш керек. Эл суранган учурда, баягы ыр көрүүчүлөрдүн жүрөгүнө жеткен учурда, качан концерт коесуз деп калган учур болот ошондо. Анан эми бир чыгарма менен эле барып алып концерт кое берген ошол бул деген эми өзүңдүн баягы эмеңе жараша да. Өзүңдүн баягы ой жүгүртүү, аң сезимиңе жараша концерт берсең болот, бирок
жакшы бергениң андан жакшы. Түшүнүктүү. Мурда ырчылар көп айтышчу эле баягы концерт бергенде концерт өзүн актабайт депчи. Анан кийин азыр деле кандай, мисалы сиздин концертиңизде кандай болду эле? Актабайбы концерт? Концертте негизгиси келген эл ыраазы болуп кетсе, биринчи максат өзү концерттен акча табуу болбош керек экен. Концертке деген биринчи максат ушул сапаттуу жакшы концерт берем деп ниет кылыш керек экен. Анткени жакшы акча табам деп концерт коюп алсаң, анан болбой кала турган болсо настроениең жок болот, түшүп калат. Эми кеп анда деле эмес, бирок негизинен жакшы ыр жазып, жакшы ырларды көбөйтүп, сапаттуу концерт берсең өзүн өзү актайт, сөзсүз актайт. Ошодон эле дайым азыркы күндө мына эл дагы оңойчулук менен концертке келбейт. Эл да оңойчулук менен азыр бир нерсеге таң калбай калган. Кызыкпайт, таң калбайт. Эртең интернеттен көрүп алабыз деп концертке келбей да коюшу мүмкүн. Бирок жакшы ырларың болсо, жакшы чыгармаларың болсо, мына биз кызмат кылып жүрөбүз, азыр концерттерде байкап билип жүрөбүз. Бизге көп сабактар болуп атат ошол жерден. Бул жерде ошол элге биринчи кызмат өтөө керек. Элге биринчи ошол өзүңдүн эмгегиң аркылуу сиңишиң керек. Анан эл сенин баягы концертиңе өздөрү эле көп болуп келишип, колдоп беришип, биринчи бизден кызмат болот экен элге. Эмгегибизди сиңиришибиз керек, жасашыбыз керек, аракет кылышыбыз керек. Анан концерт болот. Анан элдин колдоосу болот. Түшүнүктүү. Тыныгууга чейин жогоруда айтпадыңызбы? Менин эл билбеген таланттарым көп депчи. Анан кандай дагы таланттар бар? Көпчүлүк элге белгисиз болгон Улан Осмоновдун кандай таланттары бар? Мен эми аларды бир учур келет. Быйыл мына ошол студияга көп жашынып иштеп атам. Студияга көп барып атам. Керек болсо ошол студияда кээ бир учурлар жатып калган, түнөп калган учурларым болуп атат. Ошол рэп жанрында мен такыр эле ырдайт деп ойлобойт эми эч кимчи. Бирок мен ырдайм ошол жанрда да, буюрса аралаштырып ырдайм, микс кылып. Аны буюрса алдыңкы күндөрдө тартуулап берем. Тик эле кыргыз тилинде эмес, башка тилде да ырдасам деп ойлонуп жүрчүмүн. Буну дагы ишке ашырса болот. Алыс барбай эле өзүбүздүн ошол казак тилине. Мен ошо өзүмдүн ырларымды өзүм эле которуп ырдасамбы деп да жүрөм. Мисалы биздин ырларыбызды мисалы ошол башка мамлекеттен эми которуп ырдап атышат, ага ыраазы болуп сүйүнөбүз, бирок өзүбүз ырдап көрсөк, өзүбүздүн ошол колубуздан деле келет деп. Мен ошол нерсеге ишенип турам. Дагы буюрса алдыда. Демек, чет тилдеги ырларды угабыз, буюрса рэп стилинде угабыз, айтор жаңы жаңылыктар, өзгөчөлүктөр болуп кетсе таң калбай туруңуздар көрүүчүлөр. Анан индия тилинде дагы гитара менен ырдап калганыңызды угуп калып жүрөбүз. Ошол ырды сураналычы азыр көрүүчүлөр үчүн. Эми ал чынын айтканда бул эмеде жана шоу деп коет го. Бул шоу. Ал шоуну ушул жерден дагы көрсөтөбүз. Бул жерде жарымы жалган, жарымы чын деген жерлери бар. Биздин азыр Кыргызстанда аябай көп. Буларга да негизи концерт коюш керек. Анан сөздөрүнү көп ырлардыкын жаттап ырдайм. Кээ бир ырлардын окшоштуруулары деп коем. Амра дүния сапына деп коем. Муну эмне деп айтылган, бул сөз эмне деп айтылат десем, мен сени түшүмдө көрөмүн деп которулат деп эми бир индус айтып берди. Эми айтор бул ошол кезинде ошол концерттерде элдин маанайын көтөрүш үчүн, чыгып зериктирбеш үчүн, элдин маанайын көтөрүш үчүн баягы шоу кылып эле да. Шоу болуп даярдалган нерсе. Шоу болуп эле даярдалган нерсе. Мунун сөздөрү чын эмес болушу мүмкүн. Мен окшоштуруп эле бере берчимин да. Мара хейкатыны хая десем ана ушундай экен деп. Мунун чындыгы бар, калпы бар дегендей. Анан бирок буну даяр жагымдуу маанай үчүн угуп коюш керек. Жагымдуу маанай үчүн ырдап коюш керек. Жагымдуу маанай үчүн ырдап коюш керек. Келиңиз, анда баарыбызга жагымдуу маанай болсун. Кыргызчаларды бербейм. Биз башка тилдеги ырды кугубуз келип атпайбы? Aquella
Tımda falı akeya, akeya, akeya. Tımda falı akeya, akeya, akeya. Tımda falı akeya. Де ырдап булурду кичинекейибизде укканбыз. Булур көрсөм мороженое жөндөр экен. Кийин сурасам балмуздак сатып көчөдө уже балмуздак таратып. Анын бир индус айтып берди ошо. Бул аябай эски анан балмуздак жөндөр десе ошо бизде ушинтип эле угуп эткенбиз, бирок билбейт экенбиз да эмне жөнүндө жазылганын. Көчөдө ошентип кыйкырча окшойт да, э? Ошо балмуздак жөндөр экен да. Ушундай. Ошол. Улантасызбы ошондо? Мен улантат деп күтүп отурбаймбы? Ушундай эле кыскача эле. Макул анда. Анда мен сизге факт сүйлөмдөрдү окуйун. Арасында сиз айтпадыңызбы, чыны бар, калпы бар депчи. Бул факттардын арасында да чыны бар, калпы бар. Анан кийин сиз чын болсо чын деп коесуз, калп болсо калп деп коюңуз. Жарайт. Улан Осмон уулунун инстаграмында 100 000 катталуучусу бар. Чын. Улан Осмон уулу лирикалык ырлар боюнча Кыргызстанда номер 1 ырчы. Орто. Орто. Эми орто. Калп да эмес, чын да эмес деп коебузбу? Жарым жалган, жарым чын. Дүйнөдө 5 материк бар. Калп. Канча бар? 6. Улан Осмон уулу Бек Борбиевди кумир тутат. Чын. Улан Осмон уулу тойдон көп акча табат. Чын. 200 сомдо Симонкул Чокморовдун сүрөтү бар. Калп. Улан Осмон уулу уйкучу, күнүнө 10 сааттан ашык уктайт. Убактысы мезгилге жараша. Кээде жол жүрүп келип калсам көп уктайм. Бул деле орто экен, э? Ооба. Орто. Улан мырза келинчеги менен 5 жыл кыз жигит мамиледе болуп, андан соң үйлөнгөн. Жок, калп. Репертуарыңызда автордук чыгармаларыңыз көп пайызын ээлейт. Ооба. Азыр ошого жакындап атабыз буюрса. Жана соңку факт, бул Улан Осмон уулу келечекте футболист болууну кыялданган балалык кезинде. Жок. Кандай эмес, э? Бул жерлерге токтоло кетели. Улан Осмон уулу биринчи айткан нерсе 100 000 катталуучу деген нерсе калп болчу. Сизде 74,5 000 катталуучу бар экен. Бул 100 000ге жетпей калат экен. Анан кийинкилерине токтоло турган болсок, келинчеги менен 5 жыл кыз жигит мамиледе болгон деген калп болду, э, бул. Биз эрте эле үйлөнүп алган. Негизи кандай болду эле чыны туурасы? Биз жолукканбыз, бири-бирибизди жактырганбыз. Көп сүйлөшүп жүргөн эмеспиз, бат эле үйлөнүп алганбыз. Мен ал инсанга жолукканда эле мен ушул инсан менен бактылуу болорума көзүм жеткен. Келинчегим да мени көрүп мен менен бактылуу болоруна көзү жеткен. Экөөбүз бат эле баш кошконбуз. Негизи табышкан жүрөк ушундай эле болот. Узак сүйлөшүп жүргөндөр жөнүндө айта албайм. Дароо эле баягы өз адамыңыз экенин түшүнгөн экенсиз да? Ооба. Түшүнүктүү. Андан кийин репертуарыңызда авторлук чыгармаларыңыз өзүңүздүкү басымдуу бөлүгүн жасайт экен, э? Андан кийин өзүңүздүн авторлук эмес, башка чыгармалар болгондо көбүнчө кимдер менен иштешип каласыз? Мен өзүмө жаккан ырларды эле айта берем чынында. Мисалы, кайсыл чыгарманы жакшы көрсөм, ошону өзүмдүн табитиме, өзүмдүн стилиме салып ырдай берем. Түшүнүктүү. Жана бул Улан мырза тойдон көп акча табат деп айтпадыкпы? Негизи чыгармачыл адамдар үчүн баягы материалдык жактан каржылоонун бөлүгү ушул жак болсо керек. Эми чакырган жерден калба дейт, чакырган жерге барып кызмат кылабыз. Элдин каалоосу, элдин талабына жараша иштейбиз. Кийинкиси кайсыл суроолорго дагы токтолдук. Улан Осмон уулу балалык кезинде футболист болууну кыялданган эмес. Жок, кыялданган эмес. Эмне жөнүндө кыялданган? Мен кичинекейимден баштап эле ушул монтип инструментим жок кезде, аспабым жок кезде ошол кашык, идиш аяк эмелер менен мындай бир жыгачтар менен үн чыгарып, ушинтип кичинекейимде эле ритм жасап өзүмчө ошо музыкадан башка кесипке кызыгып көрбөдүм чынын айтсам. Бирок эме аскер болгум келчү. Аскердикке кызыкчумун.
эгерде ырчы болбой калсаңыз баягы аскер адамы болмок. Аскердики кызыкмак мына. Анан кийин бул жерде уйкучулук жөнүндө дагы сөз болду. Негизи чыгармачыл адамдарды көптөр уйкучу деп сүрөттөшөт. Ооба, ал чындык эле. Чындык жагы бар, бирок эми бул деген учурдун талабына жараша, мисалы кечинде Жалал Абадтан же Оштон эртең срочно Бишкекке барып калыш керек, эртең той, бир күн Бишкек, бир күн Ош, бир күн Жалал Абад болуп узак жол жүрүп кала турган болсоң, анда уйку чында эле зарыл болуп калат, ошол кездери уктайсың. Анан студияда эмгектенесиң, студияда түнү менен таң аткыча уктабай калышың мүмкүн. Мисалы бир чыгарма бүткөнчө көбүнчөсү баягы студияда түндөсү иш болот, түндөсү иштейт. Анан ошол учурларда уйку жетпей калган болот, ошол кезде укташат. Эми муну баардык эле ырчылар билишет. Ооба, бул дагы баягы иш тартибине, графиктин алмашканына салыштырылган нерсе. Учурга жараша. Ооба. Бүгүнкү коногубуз Улан Осмонуулуна даярдаган оюнубуз бар. Улан мырза, бул оюн сиз үчүн эч кандай татаалдыгы, кыйынчылыгы деле болбойт. Биз ырларды коебуз, башын бардыгы кыргызча, баарыбыз угуп, билип жүргөн ырлар. Анан сиздики колуңузда гитара турат, дал ошол ырды токтогон жерден ыр башталды электе ырдап беришиңиз керек. Бул блокто буюрса эфирдин аягына чейин Улан мырзадан жандуу сонун ырларды болушунча угукканга биз даярбыз. Музыка даяр болсо койсоңуздар болот. Kolun sonup kolum karmaçım, tübölüktü bolup menmenem. Köp kıynaba menin sanamdı, köp kıynaba menin sanamdı. Men soram senden soramam, sen araysa ben kubanım. Koltuk taşıp sen menin basıp, halkımından ay men juttasam, halkımından ay men juttasam, halkımından ay men juttasam. Мыкты. Кийинки ырдыгалы. Kızıramı sağa, kızım söğütmürüz, kızı gülsen benim. Göçödüm müngürsün, kızganamam, sulu selkim sen benim. Ay 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 ay. Gece gelsen bir gel, sen da dürdün göp kızlar aralaş. Ay ay ay. Öpçü gitti kızıktırat senin, hiç kesin bu şıkları. Deldirim ha deldirim, ay 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 deldirim ha deldirim. Ay 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 sensin benim deldirim. Ay 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 deldirim, ay deldirim. Керемет, сонун, мыкты. Кийинки музыкалык чыгарманы калы. Keşke Bişkek, men kütkön taqdırga boldun sebep. Muz qaylangan gömülden ardına jobun gerek, jobun gerek. Hazır kayba aytçı mağa. Bakıtqa balkıgan, can dilen jakıgan canım. Жалындаган, жараланган жүрөгүмдү. Sen eni bilbeysin, sen anı sevbeysin, sen meni süybeysin. Can suktанып караганым, көңүлдү bağlап баяганым.
андагыма дегенди мен кимден таба аламын ой баскан саналарым оорубас үйдем жарадым а балким жолугуп мен айткым келет сага барып кечки бишкек Барекелде. Бул гитаранын коштоосунда жандуу үндө бардыгыбыз жалпы көрүүчүлөр эле угуп эле отургубуз келди окшойт. Кийинки музыкалык чыгарманы угалы. Да сени сагынам Элимде калсам жанымдан Капилет басып анашып Калбасам деймин жолуңдан Мөндө кагылып Кайсы күнү сага жаралганмын ай Жаралганмын Бириди ай ой басып күндө баратам деп кетчилер. Барекелде. Соңку бизде 2 чыгарма калды, угалы. Байланам шоқ кыздардын көздөн учкан сыйкыр нурум мен балкыган жаңаттар алтын жемек мончок шырындарымды ал жомоктогуп бериттей сезилип жылмайганың сезим өрттөй тамшандырат көздөн нурун кысынкы көзү ялтап күндөй болуп нарынды ал үй кечтер оттой болуп кол тийгизбеш чуктой болуп жанаты байланам көздөрүңгө анын жадындагын жазым жаным ай жан денемде жашайт жалындай ай 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 айланам ак жүзүңгө анын жадындагын жазым жаным ай жыргалымдын аткан таңындай ай 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 Барекелде. Сонун аткаруу болду. Соңку чыгарманы угалы бирликте. ажарың аңырып алып дидарың азарланып мұңқаны берер дадым бұлбұл құш қаңыланып қидо салған қылығың қызғалдақтай бұралып күн кешке созылып оңды күп болып үн салып ой үн салып Азаматсыз кол чабуулар болсун. Чындыгында бул 6 мындай башка ар бир башка ырлар болду. 6-10 тең дароо таап бул жерден Улан Осмон уулунун өзгөчө бир дагы бир таланттуу инсан экенин дагы бир далилдеп өттүңүз окшойт. Эми булга даярдалбаган ырлар болду. Бул сиз үчүн эми өзүңүз жакшы көргөн, өзүңүз даярдаган, өзүңүз ырдап жүргөн ырлардан бир чыгарма сизден сураналы гитаранын коштоосунда. Эми мен чынын айтсам кайсы ырларды ырдайт экенмин деп мындай ойлонбой келдим. Себеби түз эфир деген ар кандай ар кайсы учурда баягы өзүнчө бир атмосфера талап кылып калат экен. Эми мен өзүм жакшы көргөн ырлардан бир ырдап берейин. Мен өзүмдүн ушул Кумир агамдын ырынан ырдап берейин. Сурулуп сөз чыкпайт мындайда суу жетпей кургагын таңдайда электеп кожаңы сап чакыра
келесиң турганда маңдайда суранам сенден суранам сусаттың кайда убадан алыста издеп сен келсең акталар элең убара өтүнөм сенден өтүнөм өзөктөн оңго бөлүнөм айылымда издеп эл атсам алдымда нур болуп төгүлөм жүрчү элек үстүндө булуттун капырай канткенде унуттум төлгөлөп олтурам жол ачып ат дегенге мынча куруттум суранам сенден суранам сусаттың кайда убадан алыста издеп сен келсең акталар элең убара өтүнөм сенден өтүнөм өзөктөн оңго бөлүнөм айылымда издеп эл атсаң алдымдан нур болуп төгүлөм айылымда издеп эл атсам алдымдан нур болуп төгүлөм Барекелде. Сонун чыгармаларды, сонун эмоцияларды тартуулаганыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Анан дал ушул колуңузда турган гитараны баягы өз алдыңызча үйрөнгөнүңүздү билебиз. Анан бул нерсени мисалы үйрөнгөнгө дагы сизге таасир эткен факторлор. Балким билбейм, кимдир бирөөнүн жардамы болду же кандай болду? Ошол жылдары мен мектепте окуп жүргөн мезгилдери аябай гитара менен ырдоо актуальный, популярный болчу. Домдордун астында, ошо подъездде, дворлордо элдер ошо 5-6-дан чогулуп алышып эле мурун аябай ырдашчу. Азыр жоголуп бараткан сыяктуу, бирок ошол жылдары ошондой аябай көп адамдар ырдайт эле, ностальгия. Анан мен ошол кездери гитарага кызыкканмын. Ошо мектепте окуп жүргөндө өзүмдүн окуу жайымда ошо гитара бар болчу. Ошол гитараны алып досторубуз менен ойнодук. Ошол достор менен эле ойноп жүрүп үйрөнүп кеттим. Мен эми баягы өзүмдү кандай деп эсептейм, мен ушул бул гитараны өзүм ырдаганга ылайыктуу гана ойной алам деп ойлоймун. Мен ошентип билемин, анткени чынында бул гитарада мастерство, мыкты кол ойноткон инсандар башкача болот, аны элдин баары эле билишет. Мен ушул баягы ырдачы десе жөн эле монтип ырдаганга караганда ушул өзүң бир аспап менен ырдаган өзүң үчүн дагы комфорт, өзүң үчүн удовольствие. Ошон үчүн мен өзүмдүн рахатым үчүн өзүмө ылайыктуу, өзүмө жараша ойноп жүрөм десем болот да. Мыкты. Баягы өзүңүздүн ырларыңызда дагы аранжировкада гитара менен коштолгон жерлерди өзүңүз чертесиз. Ооба, өзүм чертем. Ал баягы өзгөчө жогоруда ырдаган сени сүйө беремин, мисалы Шам жагалда дагы көрүүчүлөрдүн баягы билбейм сүймөнчүлүгүнө айланган жери дагы ошол гитара менен коштолгон жерлер же өзгөчө жаккан болсо. Айрыкча ошол Шам жагалда гитара башынан аягына чейин шөкөттө коштолгон. Ошол ырда бар. Сени сүйөмдө артына фоновый ритмде гана коштолгон, ал основной эмеге чыкпагандыктан угулган эмес да. Анан негизи баягы гитара үйрөнөм дегендер болсо, баягы өз алдымча үйрөнгүм келет дегендер болсо, эмнелерин айта аласыз? Эмнелерге көңүл буруш керек? Балким 2 нерсе же 3 нерсе. Эми мүмкүн болсо билим алган жакшы. Бирок билим алганга убактысы жок, мүмкүнчүлүгү жок болсо азыр интернетте видео сабактар аябай эле толуп тура. Маалыматтан азыр такыр эле жетиштүү болуп калган заман, түрлөрү менен үйрөнүп алса болот. Негизи шыкка жараша, өзүнө болгон талапка жараша үйрөнүп алуу мүмкүн деп ойлойм. Мисалы кызыккандар бар, бирок бирөөлөргө такыр эле буйрубайт. 1 жыл, 2 жыл кармап анан ыргытып ийишет гитарага. Мага болбойт экен деп кошот. Анан бул ошол көбүнчөсү ошол өзүнүн кызыгуусуна жараша курстар бар, эми азыр толтура жерлер бар. Азыр деген аябай доступный, жетишкен заман.
үйрөнүү оңой эле деп ойлойм. ооба. Бул ошо берилген талант. Сизге Улан мырза рахмат чоң. Дал ушундай убактыңызды бөлүп көрүүчүлөргө жагымдуу маек тартуулап, жагымдуу маанай тартуулап ырларыңызды аткарып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Андан эркин микрофонун алып бүгүн нелер айтылбай калды жыйынтыктап өтүңүз дагы, андан кийин сахнадан ырыңызды угалы. Айтылбай калган сөздөр, эми айтылбай калган сөз ушул сиздерге ыраазычылык. Мына эл менен ушул чыгармачыл инсандардын ортосунда көпүрө болуп канча жылдан бери эмгектенип атасыздар, эмгектенип келатасыздар. Сиздердин дагы ушул чыгармачылык топко жалпы ушул эмгектенген азыр бул биз олтурган эфирдин артына да толтура инсандар иштеп атат. Ушул агаларыбызга, силерге албетте терең ыраазычылык. Жалпы ушул чыгармачылык жамаатка сиздерге рахмат. Дайыма ушул эл менен чыгармачыл инсандардын жан дүйнөсүн бириктирген ушундай бир алдыңкы номер 1 болуп жүрө беришиңиздерге тилектешмин. Бар болуңуздар. Анан элибизге бейпилдик, ар бир үй бүлөдө эсендик, тынчтык болсун, ар бир жүрөктө бейпилдик болсун, ар бир инсандын ден соолугу бекем болсун. Баарыңыздарга быйылкы кирип келген жыл токчулуктун, жакшылыктын жылдарынан болсун. Быйылкы жыл ийгиликтин, жемиштин, бейпилдиктин, тынчтыктын, өнүгүүнүн, ушундай бир келечектин жылдарынан болсун. Баарыңыздардын үйүңүздөргө, үй бүлөңүздөргө тынчтык, амандык болсун. Амандык болсо ушинтип жолуга берет экенбиз. Ошол сиздерге дагы терең ыраазычылык, элиме дагы терең ыраазычылык. Рахмат. Сизге дагы рахмат. Айтканыңыз келсин дагы. Сизди сахнага узаталы, гитараны бери алып койсок болот. Оң жагыңызда микрофон бар, микрофонду алып алып, акырын сахнага чыга берсеңиз болот. Микрофонубуз Сахнага чыга берсеңиз болот, микрофонду ошол жактан алат экенсиз. Сүйүктүү көрүүчүлөр, ар бириңиздерге дал ушул убактарда биз менен чогуу болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз дагы. Дал ушул мүнөттөрдө мен сиздер менен коштошом. 1 саат аралыгында Муз Лайв көрсөтүүсүнүн алып баруучусу мен Алиман Эсенкалык болдум. Сиздер эч кайда алыстабай туруңуздар, себеби Улан Осмон уулу сахнада даяр турган учуру ар бирибизге жаккан Доске чыгармасы менен назарыңыздарда болсун.